Достор, ассаламу алейкум. Москва району Беловодскийдин центрине мына ушул 2 кабаттуу бүт бардык шарты менен болгон үй 12 сотук жер аянтында жайгашкан. Кызыл китептүү сатууга коюлуп жатат. Өтө сонун локацияда Беловодскийдин центринде больницага, ооруканага, РОВДга, паркка, базарга, мал базарга, чоң базарга бүт бардык социалдык объектилерге аябай жакын. Өтө сонун локацияда жайгашкан. Сатыла турган баасы $115,000 кеми бар, жер аянты 12 сотук кызыл китептүү. Өтө сонун локация демекчи, так дарегин айтып өтөйүн. Беловодскийдин центринен эле светофордон парк, базар, айыл өкмөт акимияттын жанынан эле сиздер Ленина көчөсү менен өйдө түз жүрөсүздөр. Түз жүргөндө кийинки светофор РОВДнын жана больницанын светофорунан өткөндөн кийин эле Калыя дүкөнүнөн оң тарапка мына ушул көп кабаттуу үйлөрдүн жанына буруласыздар. Так дареги боюнча навигатор менен Ленина көчөсү 114А дарегине келе бересиздер. Өзү документи боюнча Курманбек Сыйданов атындагы көчөгө жайгашкан. Ушул 2 кабаттуу 12ге 8 размеринде хай-тек стилинде салынган үй шашылыш түрдө сатылат. Баасы $115,000. Негизги кире бериш дарбазасы орнотулган. Азыр сырт тарабын көрсөтүп коеюн. Ушу Беловодскийдин центринен эле өйдө тарапка түз жүрөсүздөр. Курманбек Сыйданов орто мектеби жайгашкан, андан кийин больница жайгашкан. Больницанын жанында Рахат деген чоң супермаркет. Анын жанында ушу светофордун бурчунда эле РОВД. РОВДдан өткөндөн кийин 100 метрден кийин Калыя дүкөнү. Оң тарапка буруласыздар көп кабаттуу үйлөрдүн арасында. Ленина 100 дарек мына бул көп кабаттуу үй. Мына бул болсо 114. Экөөнүн ортосунан эле түз маңдай теске кирсеңиздер ушул 12 сотук жер аянттуу 2 кабаттуу үй туш келет. Мына заборлору бийик тосулган. Охрана кызматы менен корголгон үй. Мынакей сонун локацияда. Бүт бардык мектепке, балдар бакчасына, ооруканага, РОВДга, паркка, 2 чоң базарга, мал базарга аябай жакын. Батыш тарабы мал базар, воскресный базар жайгашкан. Өйдө тарабына сак заводко чыгасыздар. Жаңы унаа базары, таможный бүт бардыгы жакын да. Бул тарабы жашылдандыруу аянтча. Иттин үйү, бул жагынан ушу арча бактарактары, майский гилас, кокан гиластар бардыгы отурулган, асты мынандай евро брусчатка басылган. Суу свети бар. Мына бул тарабында бир катар сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул жагынан септиктери жайгашкан, өрүктөрү, бактарактары бүт бардыгы отурулган. Жер аянтынын ортосуна түшкөн үй. 2 тараптуу код бар. Бул жагынан дагы кирсеңиздер болот. Бул жагынан киргенде 2 бөлмөнү өзүнчө бөлүп койгон. Учурда баягы үйдү карап жашаганга квартиранттарды киргизип койгон эми тааныштарыны. Мына бул жерлери жашылдандыруу аянтчалары. Так, андан ары. Мына сырткы фасад толук түрдө жасалган. Бөлмөлөрдүн терезелери аябай чоң болгон терезелер орнотулган. Бул жагы өйдө тарабы дагы ушул кошумча жашылдандыруу аянтча. Анын жанында мына бул тарабын карап коюңуздар. Навес, летний очокканасы, үстү тунука менен жабылган. Астында бүтүн барбекю зонасы, 3 очоктун орду бүт баары жайгашкан да. Эс менен тарса тур сүйлөшөсүздөр, келесиздер, баалашасыздар. Кызыл китептүү, тех паспорттуу 12 сотук жери менен ушул үй $115,000 сатууга коюлду. Мынакей навестин астыда жасалган вентиляция орнотулган, шашлычный зона, барбекю зона бүт бардыгы коюлган. Бул жагы 3 очок, mooрлору чыккан, вытяжкалары, асты стяжка болгон, тептегиз, жылуу суу, муздак суу, электр энергиясы бүт баары кирген. Бул жерде бир сыйра уборка кылып эле тапчандарды орнотуп, бул жерге пардаларını тартып, сонун кылып жашоону кылсаңыздар болот экен. Мына бала бакыра, балдар бакчасына, мектепке барганга аябай ыңгайлуу локацияда жайгашкан. Бир эс менен чалып сүйлөшөсүздөр. Көрдүңүздөр, үйдүн сырткы фасадыны, көрүнүшүнү. Мына биринчи кабаты, экинчи кабатында летний верандасы бар. Летний спальный. Ички бөлмөлөрү менен да бир катар тааныштырып чыгайын. Бышырткычтан тургузулган үй. 12ге 8 размеринде. Мына кире бериш эшиги өйдөңкү тарабынан, ылдыйкы жагында квартиранттар бар экен. Мына прихожка. Андан ары киргенден кийин бул жагы мынандай холл, студийный холл бөлмөсү. Бүт бардык эмеректери орнотулган, фартуктары кафелденген, жылуу суу, муздак суу бүт баары бар. Чоң муздаткычтар орнотулган, жалюзи, потолоктор гипсокартон, стеналары обой. Андан ары түз киргенде бул жагында мынандай холл бөлмөсү. Жумшак эмеректери орнотулган, люстралары коюлган. Үйдүн ички вид аябай сонун болуп жасалган, декоративный ремонттору. Бул жагынан дагы мындай чоң 3 көздүү терезеси жалюзилер менен орнотулуптур. Аркы алды тарабынан кирген чоң эшик аркылуу келгенде мына негизги ход.
холго кирүүчү. Бул биз задний ходдон кирдик. Бул негизги ходдон аркы тарабында 2 бөлмөсүндө учурда квартиранттар жашайт. Тепкич аркылуу экинчи кабатка чыкканда, экинчи кабатта жалпы 4 бөлмөлүү мына. Экинчи кабатка чыкканда эле оң тарабында 2 детский спальный бөлмөлөр бар. Мына биринчисине кирип көрсөтөбүз. Оң тарабы бул эркек балдардын спальный бөлмөсү. Бул тарабы спальный кроваттары бүт бардыгы жайгашкан. Андан кийин болсо мына жагы дагы бир детский бөлмө. Мындай двухъярусный кроваттар орнотулган. Асты ламинант, стеналары обой болгон. Так, андан кийинки бөлмө. Бардык бөлмөлөрдүн полдору опокшош ламинант экен. Мына тарабы экинчи кабатта санузел бөлмөсү. Мына ванналары аябай кенен болгон санузел экен. Чоң-чоң күзгүлөрү, сантехникалык каражаттары бүт бардыгы киргизилген. Дарат алуучу жайы, унитаздары, чоң-чоң аристондор бүт баары орнотулган. Так, андан кийин мына жагы родительский спальный бөлмөсү, летний террасага чыкканга дагы ход бар. Анан мына оң тарабында гардеробный. Эми азыр өздөрү ээлери ушу 1 жыл, 2 жылдан бери башка жакта жашайт экен, ошондуктан мындай порядок болбой турат. Аласыздар, көчүп чыгып кетет. Тарс өзүңүздөр кирип, уборкасын жасап, тазалап, жуучу жерин жууп, шыпырчу жерин шыпырып тазалап аласыздар дагы кирип жашай бересиздер. Мына летний спальный бөлмөсү. Мына тарабы жыгачтар менен тосулган. Кааласаңыздар терезе орнотсоңуздар болот. Учурдагы вид аябай сонун. Мына ылдый тарабында көп кабаттуу үйлөр жайгашкан. Анан өйдө тарабынан дагы бул жагы бош огородду көрсөңүздөр болот. Огородко кааласаңыздар мал жанды кармасаңыздар болот, сарайды кылып. Эми аны өзүңүздөр вариантыңыздарга ыктап, ылайыктап карап көрөсүздөр. Ушул үй сатылат. Баасы $115 000 кеми бар.